Орозону бузуучу нерселер биринчиден шарият белгиленген нерсе болуш керек. Шарият белгиленген өлчөм бул сейдене. Сейдененин көлөмүнчө болуш керек. Эгер орозо кармаган адам эртең менен оозун бекитип орозосун баштаганда тишинде, тиш арасында сейденеден кичинекей тамактын калдыгы калып калса, аны жутуп алса, орозосу бузулбайт. Сейденеден чоң болсо, орозосу бузулат. Ошондой эле өлчөмдө, күкүмдү орозо маалында алып, оозуна салып, чайнай турган болсо, майдаланып кетсе, даамы сезилбей калса, орозосу бузулбайт. Майдаланбаса, орозосу бузулат. Экинчиси, шарият белгиленген жайларга жетиш керек. Ал жайлар тамак, ашказан, ичеги. Ошо 3 жерге сырттан бир нерсе кирсе, орозо бузулат. Тамакка орозо кармаган адам сигарет чегип алса, түтүн тамактан кирет. Клизма деген нерселердин бардыгы орозону бузат. Эми ушул 3 жайга шарият белгиленген жол аркылуу барыш керек. Ал жолдор ооз, мурун сыяктуу. Кулактан эми тамакка, ашказанга эч нерсе барбайт. Көздөн, кан тамырлардан кандай укол албагыла, венадан алсынбы, териден алсын, глюкоза алсын. Бул ашказан же тамак же ичеге барбайт. Ошондуктан бул орозону бузбайт.